Бул Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу наркологиялык борборго алып келгенин себеби рулда кызуу абалында бараткандыгы болгон. Ал жол сакчыларына дароо эле кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп, өзүн ИИМдин атайын багыттагы полкунун кызматкеримин деп тааныштырды. Правомный gözük var. Ой, бана сағайын қой. Нені? Сіз как иштейсиз беке? Я не обязан вам отчитываться. Так, пожалуйста, от стола отойдите вон туда все. Жоқ, таптырып ойлауға болады, Тартқан башқа техпаспорттар тұр. таптырып қойып уже. Белгилей кетсек, бул айдоочу спирт ичимдигин ичип алганы тастыкталып, бардык документтери жайында болгондуктан Volkswagen'i айып короого багыт алат. Бирок биздин чыгармачыл топ кеткенден кийин күбөлүктүн чыныгы ээси келет. Көрсө, бул жигит милицияда иштебейт экен. Ал бир тууганын кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп, инспекторлорду алдаган экен. Эми бир туугандардын бири күбөлүгүн инисине берип койгондугу үчүн ИИМдин өздүк иликтөө кызматына жооп берсе, экинчиси мас абалында руль башкаргандыгы үчүн мыйзам алдында жооп беришет. Эй, таксиге салып ич, такси чалып атат, келип тур. Биз Южный магистрал Шабдан Батыра көчөлөрүнүн кесилишинде кызмат өтөө учурунда түндүктөн түштүктү көздөй бара жаткан Volkswagen Golf автоунаасын токтотконбуз. Токтоткон маалда айдоочу ушу кызматкеринде өзүн тааныштырып, айдоочулук күбөлүгү жок болгонуна байланыштуу аны ошол ичкен ичпегендиги тууралуу санап, аны алып барып наркологическийден өткөргөн маалда ичкендиги аныкталган. Жана аны ошо биз менен кошо кызмат өтөө учурунда жаныбыздагы өздүк коопсуздук кызматкери кошо жаныбызга барып, өздүгүн аныктаган маалда ал ички иштер органдарында иштебегендиги аныкталган. Жана ал көрсөткөн өздүк күбөлүгү анык эмес, анын бир тууган агасы болуп чыккан. Ошол ал боюнча машинеси убактылуу жайга токтотулуп, өзүнө тиешелүү протокол түзүлүп берилди. Ал эми бул BMW үлгүсүндөгү автоунаанын айнектеринин баары караңгыланган үчүн криминалдык милиция кызматкери жолдо бараткан учурда кармап, жол сакчыларын чакырткан. Айнектери караңгылатылганы аз келгенсип, унаанын номуру да башка унаага тийиштүү болуп чыкты. Айдоочунун айтымында машинаны таанышы алып келүүсүн суранганда, айдоочулук күбөлү жок эле унаага отуруп, айдап келе бериптир. Айдаган жокпуз. Күнчө болуп калды, өзүңө болуп кой. На данного гражданина был составлен протокол личного досмотра на основании проведения плановых мероприятий под наименованием на территории Октябрьского района. Мы осуществляли дворовый обход южных районов Октябрьского района. В этот момент, получается, увидели автомобиль, который не соответствует госстандарту. То есть у него были затемнены передние, боковые, также лобовые стекла. После уже номера, установленные на данном автомобиле, тоже вызвали подозрение, на основании чего был проверен данный гражданин, который в дальнейшем стал утверждать, что это автомобиль не его, и не он находился за рулем. Но на момент проверки он находился за рулем, он вышел из машины, после отодвинул, закрыл машину и стал утверждать, что это не его машина. В принципе, все.
Сейчас допишем рапорт, передадим инспекторам. Дорожное движение. Машина вообще не моя. Можно сказать, я со стоянки его пригнал, да? Вроде показали все. Ну, а чья это машина? А чья это машина? У одного знакомого. Бул иш боюнча тийиштүү протоколдор түзүлүп, жол сакчыларга өткөзүлүп берилет. Андан ары БМВ айып короого багыт алып, ал эми айдоочуга карата айып пул төлөө милдеттендирилди. Мен силерге ошо. Мен айттым. Мен машина кылдым. Мен силерге түшүндүрүп айттым. 366 статья жазылган административный. Болбойт. Ладно, без чакырсын чакырып өтөбүз, өтүп. Давай. Арактар көтөрүп үйгө барачыбыз. Үйгө барыч болбойт, коомжот Бишкек берип ошон үчүн. Болдан үйгө барачыбыз. Жолдун жегине өтүш керек обязательно. Биз не тополоң атабызбы? Аны арактар турат, көтөрүп чыкты. Тополоң кыл деп эч ким айткан жок. Сен эмнеге коомдук жайда ичип атасың? Эл отот, машина отот бу жерде. Жок, ладно. Жолдун жегине. Молодец. Сразу. Не, ворвайся. Я. Не ворвайся. Орбеге. Страныч. Мобилдик батальондун кызматкерлери менен бул эки жарандын ортосунда чыккан пикир келишпештиктин себеби алар жолдун четинде спирт ичимдигин ичип отургандыгы болот. Аларды коомдук тартипти бузгандыгы үчүн тартип сакчылар милиция бөлүмүнө алып кетмек болушат. Бирок патрулдук унага отургузаарда алардын бири каршылык көрсөтүп атып, кийими айрылып калды. Камера тартылып атат, Толду айрып атат. Сен кайра отасың? Отуруп коебуз дейм, Жок, кой бер өзү. Отур. Сен айтсың, мен нарушение кылдым. 5 жыл аттым үйгө. Давай, бол, не нарушение? Отырам, барам дегеним, отурбайсың. Жүрбейсің, қайда ойсың? Лап қойып не қыласың? Буга чейин жол жээгинде спирт ичимдигин ичип отурган экөө пикирлерин өзгөртүп, эс алуу жайынан чыксак эле милициялар кармап алышты деп чыгышты. Үйгө барсаң, телефон күтүп отурсуңбу? Такси чакырды. Кайер барыш керек? Таксинин кафенин оозунан чыкчак эле келет, таксиден көрүн нерсе жок. Ош такси чакырды. Чыгарып салдык, ошол жерде туруп турабыз. Күтүп. Не кылабыз анда? Жолдун жээгинде турайм. Жолдун жээгинде турбаган эмес, жолдун ортосунда. Чыга кирип алып өтөбүз тара. Жолдун жээгинде турбаган каяка турат? Үйгө барган үйгө учуп кетип каласыңбы? Пакетке салып арак ичпеш керек, жайга отурбайсың, ичип. Жайган жокпуз. Отурабыз. Бүтүккө коюп койдук дисциплина. Тым туз отурган, силерге Биз не отурдук? керек да, иги бойлор нече жатабы. Жок, биз моюн салдыкпы? Иштик дедик, ичпедик эмес. Общественные места, разбитие общественных мест. Жок, ладно. Биз нарушение кылган жокпуз. Кафеден чыгарып салды. Силер алып келдиңер. Просто Ел тартпа жок кой болду эми. Сен өзүң динеге тийип алган, таптың. Өзүң сөйлөп алдың. Милиция бөлүмүнө келгенде бул коомдук жайда арак ичкендер башка тартип бузгандар менен биргелешип кызматкерлер менден 5000 сом сурады деп тамашалап башташты. Алып келип бизди жөн эле телефонуна заявление паспортторду берип болот. Эгер акчабыз болсо кое бермек, акчабыз жок, ушинтип кармоо болду. Паспорт бар, машинада калды үйдө. Эмне паспорт болду? Миллион сурады. Канча сурады? Я. Канча сурады сизден? 2000 сурады. Болду анда. Мына ушуларды сурап, ушинтип алып келди бизден. Эмне сурады сенден? Сенден канча сурады? Сенден канча сурады? Менден сураган жок. Мен жөн эле көчө такси күтүп отурсак, алып келе берди жолдон эле. Эмне деп алып келди?
Ошол көчөгө тугуздан алып келдиби? Жөнөп ооба. Биз да мушташтык ошол жерден алып келди. Мынакей азык турабыз. Акча сурадыбы? Иә, Акча сурадыбы? ооба. Ким сурады сизден? 2 миң. Мынакей. Ошо сурадыбы? Болду мына. Бул кокме бул биз менен келди, сен алып келген жок. Болду мына. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери менен биргеликтеги иш чарабыз шаардын четиндеги айланма жолдо уланды. Жол сакчылары жайкы эс алуу маалына байланыштуу Бишкектин четинен баштап Боом капчыгайына чейинки аралыктарда атайын постторду уюштуруп күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Милициянын майору капчыгай, саламатсызбы? Жылдамдыгыңыз жогору болуп кетти. 2032 статьянын 1-беренмесин бузуп атасыз. Алаксоо айдаш керек. Уважаемый водитель, документы, пожалуйста, предъявите. Вы на втором посту. Не подчиняйтесь, уважаемый водитель. Палату ТВФ. Бул жол тандабас биринчи токтоткон жол сакчысына баш ийбей катуу ылдамдыкта качып кеткен. Бирок алыска узабай 5 километрден кийин турган инспекторлорго токтоого аргасыз болгон. Можно, говори. Может быть, штраф через терминал оплатить? Ну поехали, давайте, хорошо. Кто поедет? Все, я поеду. Давайте, поехали. Русик, давай я с ним уеду тогда, ты, короче, езжай на стоянку тогда. Езжайте, Всё, правильно. езжайте. Давай, это перевожу. Мыйзам алдында баары бирдей, ошондуктан джип минесиңби же жеңил автоунаа минесиңби жол эрежеси сакталбаса айыпка жыгыласың. Андыктан бул жол тандабас эми каршылык көрсөткөндүгү үчүн айып короого багыт алмай болду. Ал эми рейд учурунда бул айдоочунун ылдамдыгы 100 чакырымдан өйдө болгону үчүн токтотулду. Дароо эле өзүнүн тааныштарына чалып, айыпка малынбай чыгып кетүү аракетин көрдү. Бирок андан эч майнап чыккан жок. Да, есть телефон, да? Максат, телефон есть? Как тебя зовут? Может, вы его знаете? Давай. Сейчас надо. Да. Давай. Ага. Максат, телефон есть? Какой Максат? Командир взвода. Тогда победил плохой. Заправка, зайдите. Ну сколько вообще штраф там платят?
Хорошо, тогда ты мне выпиши, я потом заплачу, заберу права. Я на похорон работаю. Спрашивайте деньги. Дай. Я здесь заберу, зачем мне торопиться? Улица. Шукшина тоже. Или сейчас оплатить приехать? Шукшина сколько? Давай я сейчас оплачу. Оплачу, подъеду, Карточка заберу. будет оплатить, да? Биринчи постко баш ийбей кеткен Мерседес үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу экинчи посттон да жол сакчыны сүзгөнгө аз калып, изин сутуп кетти. Протокол возьми. Эй! Ал эми жол тандабастын айдоочусу эмне артынан кубалаган жоксуңар деп кызматкерлерге ызы чуу салып баштады. Ляши под него. Уважаемый. Ложись под него. А? Что Уважаемый, ты вы ложишь? что Я позволяете? пойду Уважаемый? оплачу продукт. Уважаемый, что ругаете, пакет? Я не Я ругаю. вам передаю по рации. Хорошо, что не побежали за ним? Что не поехали? Там еще есть посты, посты. уважаемый. Я Ялта, оплачу Ялта, штраф, пойду 200. оплачу продукт. Мен инспектор емеспін тексердім. Өзің машинаны көріп отырсың, рульға тұра ғой. Эми силер текшересиң, биз кантип текшеребиз? Бизде андай жанагы жок тандама. Сен өзің машинаны бирөө көріп отырсың, айда. Жана андай полномочиям жок да, сен правоң бар. Рульді беріп өтпейсің бирөөгө. Мен мына чакырат да, мал. Ал эми бул айдоочу спирт ичимдигин ичип алгандыктан рулга таксинин айдоочусун отургузуп айдатып бараткан болот. Аны жол сакчылар токтоткондо качып кетем деп ойлоп, бирок алыс узабай токтоого аргасыз болгон. Кызматкерлер жетип келип териштирип келгенде таксисттин убактылуу айдоочулук күбөлүгүнүн мөөнөтү өтүп кетиптир. Водитель правосын алды. Причем такой? Правасы жоқ. Правосы жок болсо өзүн алып калам, ал мен документин алып. Машина стоянка кіреді бәлке. Кандай, на каком основании? Основаниясын скажу, 10 жыл айттым. Основания, документ жоқ айдап жүреді. Анда чалма, өзүнөн чалып жол такси. Зачем оған? Сіз чалмасаң, біз емне деп чалабыз. Сіз чалып айтыңызды жүру такси. Тұра ғой? Сіз шығып Чё, при чем тут я, да? Тегілерді көзіп. Деме туралетчине просто мен. Аны деген сіз Мен атайын, бұл чакырып кет отпайын мен. Бұл водительмен терештіріңізді бізге. Мен bunu кылар да мен bir şey. Сізді Мен сечеле сізге біз ештік деген жоқпыз байке. Деп болады. Жоқ. Машина при чем? Қандай машина причем деді? Машинаны бездік бұл айдап барды қой байке. Bunu кылар да мен не? Все, машина стоянка қойылады, бұға протокол жазылады, штрафты бұл төлейді. Машинаңыз шығарып береді. Сізге штраф салып отқан жоқпыз байке. Сен мен машина алып кеттің. Машина стоянка қойылады. Машина мен атым ғой. Мақұл, сіздің атыңызды. Мен эме Машина үйге алып кетіп отқан жоқпын байке, стоянка қойылады. мен алып қайтып барамын. Таксимен бар ғой? Машина ким алып барат? Машинаны біз алып барады. Жоқ, машина. Эми мыйзам чегинде айдоочу башкарып бараткан уна айып короого киргизилиш керек. Бирок машинанын ээси ага макул эмес. Ушол көрүн. Куш назад. Куш назад. Куш назад. Жыйынтыгында унаа баары бир айып кородон ордун тапты. Мас айдоочунун унаасынын акын алып, айдай коем деген таксистке карата административдик протокол түзүлдү. Nazar gel. Ертең келбесең өгөт түшүндүңбү? Ошо. Байке мисалы заявление жазып койсоң алып токтойт. Қаншада келді? Ертең мисалы 9-да келесиң. Апчы қойды, апчы алмас. Штраф қанша екен? Штрафын барамын айтып салды. Машинанын документтерин хозяйына Ким машинайсың бұл? Сабадайын дос болам. Жөнінде тұрған машина мен. Артыңсы мен. Шабана, что ли, машина? Это Шабина же машина. Подойди сюда.
Братан, onu koyur koş, özüm söyleyeyim. Машинам готов просто. Келет азыр, келет. Келет азыр. Еш халкы демейсиз. Барайын тура. Сен мен барайын анда. Машинаңды жаптың Машина ба? номер ұшып қалдым, мұны мен. Машинаңды жаптың ба? Жапқын. Арқа машинадан мен дос боламдыкы просто. Танызым чакыр аны. Анда кетирбей турсаң ар ешсақ, а? Жоқ, кетпей. Дос боламыз. Отур турсаң. Который вместе. Отур турсаң, келет азыр. Эмет қой, сындырасың ешті қойыр. 3 унаа катышкан жол кырсыгы Тыныстанов көчөсүндө катталды. Күбөлөрдүн айтымында жол тандабастын айдоочусу токтоп турган 2 машинаны сүзүп салган. Вот твоя, брат, смотри. Сейчас. Азыр бөтүп бөтүп. Могу машина хозяйны келдиби могуга? Сен келдиңби? Сол отур кет. Водитель сал. Азыр. Могу машинаны жагып койдум ким? Брачка жагсын. Бул экен меники. Кызыгы Lexus'тун айдоочусу сүзүлгөн унаалардын жакын досу экендиги аныкталды. Талкаланган Mercedes менен Subaru'нун ээлери сүзүлгөн таанышынын акыбалын көрүп эле мындай эле сүйлөшүп бүтүрөлү деген сунушунан баш тартты. Эй, кетин салга. Садись. Эконтен салга жүктүп. Прикинь, ему и твой тоже. Ё-моё. Мен руку жаю. Алиш. Запали, я знаю. Шлек, где барсетка? А хочешь на мой ноут? Алло. Братан, мой 212, оказывается, ебали, прикинь. ДТП, братан. Мен ес чыгып, это охота на овестен, братан, мен чыксам, мою тачку, братан. Алло. Ушел куда-то, задом дал, если ты парковались, он задом дал и тупо машину. Да, немножко. Ну, шишка. Бампер сделал. Что появился? У него багажник выпрямишь. Это выпрямишь бампер. А вот этот. Получается, и меня задал, потом он вот так отъехал, короче, и его. Ал эми жол тандабастын айдоочусу наркологиялык борбордон мастык аныкталып, жол кырсыктары иликтөө тобу жерден териштирип, 3 унаны тең айып короосуна алып кетишти. Этот GX в северном направлении направлялся, ылдый түшүп бараткан. Кайра артка бери атып, эки турган машинаны сүзөт. Биринчи Subaru Legacy сүзөт, андан кийин Mercedes 221 кузовду сүзөт. В общем, оформили, наркологиядан өткөздүк. Эми азыр 3 машинаны тең стоянкага киргизебиз. Дальше дознавательге өткөзөбүз, дознаватель териштирет.